Ошондор атайын чиринден 3 жыл 4 жыл туруш керек да. Ана чатышканда. Ата мына свежий апарып бакчаны дарактмастан салганда болбойт. Зыянчыл болот. Мен ушул айтат турган дагы суроо болсо акыл бересиң. Бердиңиз ооба. Ана мына жерде семкоздор бар экен. Миллион чарбалар крестьян сказалар, мына эмелер бар экен го. Bizde mına 5 dekabrda 348 emek gelene buyruk gelgen. Şu обязательно emeden aldırış gerekti. Ayıl çarba stat sekreteri Toshpolat'tan atan bizde buyruk gelgen. Milyon çarbalar Hristiyan kan обязательно emeden aldırış gerekti. Ana aldırış gerekti. Atan buyruk ya bunda berip rahmat. Ото чөп өзү жеп алат экен. Ошон үчүн буну компост кылыш керек да. Компост деген бул чиринди. Компосту кандай кылат? Мына баягы индер айтты го биялигин триходермин. Ошону эле алып экөөнү аралаштырып туруп эле баягы көңдүн үстүнө бир згылка деп коет. Мына дары чачасыңарга ошо бир камаз көңдү жайып туруп эле үйүп туруп, ошодон чачып туруп, анан үстүн бир нерсе менен клёнка менен чоңураак эме менен жаап койсоңор, баягы 3 жылда чирий турган нерсе 6 айда эле баягы күкүм болуп калат. Уккаланып кетет да. Ошону апарып салсаңыздар, ошо эң жакшы эме болот да, жер семирткич болот. Ото чөптөрдү 80% жок кылып берет. Өлүп кетет да баягылары. Анан дагы бир айтып кое турган нерсе, мына бизде мына даракты мынандай болуп турса, дарак ушундай болуп турса, биз дарактын түбүнө бере беребиз да, түбүнө. Сууну дагы түбүнө беребиз, немени именно ошо түбүнө эле казып алабыз да, высокорослый жөнүндө айтып атам мен азыр. Баягы оозу болсо, баягы мындай эң шагы бар го, эң чоң чагы. Ошонун түбүндө болот. Оозу эмнерде болот? Мына. Эмнерде? Мисалы үчүн, ошол кыкты көмө турган болсоң, ошол жерде мындай арык кылып ачып туруп эле ушунча казып туруп эле. Ошол жерге салып, анан ошону көмүп койсоң, ошондон кийин оозуна барат. Азыр терсе колтугуна, койнуна салып эле башка жака эле берип атасыздар да. Сууну да ол жетпейт. Башка жагынан эле неме кылып атасың, анан кийин ошон үчүн жакшы өспөй атат. Мындай кылгыла дагы ошонун түбүнө барылат дарактын. Мына шагытты кутту жерге айлантырып арык кылып туруп, анан ошол жерге жер семирткичти дагы башкасын дагы ошол жерге бергиле. Оозу ошол жерде дарактын. Биздин тамырлар мынча эле болот мына. Карликтин тамыры ушунча эле болот. Поликарликтики будан 3 эсе чоңураак болот. Мында чоңураак казан бар го, ошондо онун түбүнө эле бере бересиздер. Высокорослыйды дарактарыңарды азыр сактап ошодон көбүрөөк мөмө алам десеңиздер, ошону айлантырып казып туруп, ошол жерде обработка кылыңыздар. Анан тым байлы мындай кылып, ошо мына немени карасаңыздар, американский кинолорду мындай карасаңыздар, советский кинодо түбүн чаап коет. Американский кинолордо болсо айлантырып чаап коет. Мына байкасаңыздар, ошол жерде баскан чаап туруп, ошол жерге удобрение берген сайын анан ошончолук алма жакшы болот. Башкасы да жакшы болот. Түшүндүңөр, Рахмат. Эми кийинки сөз дагы бир бизге пайдалуу службада. Турдубеков Доромет Карасу райондук ветеринардык жана ошол ар бир бакка ловушкаларды коюш керек. Жана феромон ловушкаларды коюп, ошол жанагы эркектерин көпөлөктөр баягы эркектерин тутат, бармайт. Дагы бир канчалык деңгээлде ошол көбөйгөнгө, урукту көбөйткөнгө тоскоолдук кылат да. Ошол ловушкаларды койгонго тоскоолдук кылбашыңыздар керек. Кээ бирлер бар, эмне кереги бар мага дебестен ошо адистин айтканын кылып, ловушкаларды көбүрөөк коюш керек. Анан кандай иш-чара жүргүзөт дегенде ошо иш-чаралар бар. Химиялык зачта боюнча, химиялык коргоо боюнча, өсүмдөр боюнча атайын адис бар. Булар ошол кантип коргош боюнча да буларды айтат. Негизи ошол карантиндик зыяндуу организмдерди бизге киргизбешибиз керек. Эгер кокустан болсо, ордунда залалсыздандырып, жок кылып таркатпаш керек да. Биз Карасу району бака Кудайга шүгүр, андай карантиндик зыяндуу организмдер көп таркалган эмес. Жана массовый зыян келтире турган эме жок азырынча. Бирок кокустан болуп калса, ушул нерсени этият болуш керек. Мен ошол Карасу райондук башкы фитосанитардык коопсуздук боюнча башкы инспектормун. Ушул нерсени көзөмөл кылам да. Ошон үчүн дыйкандар сиздерден сураныч, биз түрдүү брошюраларды айыл өкмөттөрдүн адистерине ар бирине буйрук менен таркатканбыз. Эмне иштерди кылыш керек. Ошол ар бир айыл өкмөттүн жер адистери менен дыйкандар болуп туруп ошол иш-чараларды жүргүзүш керек да. Бул жерде агротехникалык күрөш иш-чаралары бар, биологиялык күрөш иш-чаралары, эч акыры болбогондо анан химиялык күрөш иш-чараларын колдонулат.
Ошого сиздерден суранды ушул жагын көбүрөөк эске алып. Ушунча сонун кылып өстүрүп алып туруп, ошол зыянкечи пайда болуп калса, баягы ишиңердин баардыгы жок болуп калат да. Анан жанагы стройлорго жана көчөт боюнча башка көчөттөрдү алып алса оору пайда болду деп. Ошону алганда, көчөттү алганда фитосанитардык сертификаты болот. Чегарадан киргенде, башка мамлекеттен келгенде. Фитосанитардык сертификаты бар болсо, оригинал. Ошону копиялап ар бир сатып алганга таркатыш керек, бериш керек да. Сатып алыш талап кылыш керек. Ошол бергенден кийин ошол жазган службада жооп берет. Сен ошондой нерсени өткөргөн. Текшерүү өткөрүш керек да бардыгын. Өндүргөн эме дагы бардыгын жооп берет. Баягы туура эмес, начар нерсе келип калганда. Бардык чегарадан өтүп атканда бардык нерсе текшерилет. Текшерилгенге милдеттүү дагы да. Ошондой нерсе болуп калса, документтер подделка кылган болсо, жоопкерчиликтен тартылат. Ошого сиздерден жана тааныш билиштен ал айтты эле, тиги айтты эле, мынтип айтты эле, жакшы экен дебестен документальный эмелерди, көчөттөрдү алганга нерселер сунушталат. Бул жерде жанагы жашылча өстүргөндөр барбы? Баба жашылча кылгандар, теплица кылгандар барбы? Ошо жашылчада биз акыркы учурда Кара Суу районунда карантиндик зыяндуу организм пайда болду. Бул томатная моль деп коет. Бул көбөйүп кетип барган сайын. Биринчи теплицаларда болуп атат. Теплицалардан кийин эле жанагы талаага чыккандан кийин талаада болуп атат да. Мында күрөшүү чаралары бар. Ошол эгер мисалы үчүн пайда болуу качан пайда болуп көрүнгөндө эмес, гүлдөгөнгө чейин, же болбосо көчөттү алганда карап алыңыздар да. Көчөттү алганда эле жанагы же сабагына, же жалбырагынан тешиктери пайда болуп калат өзү. Ошо көчөттү жакшына карагыла. Ошо томатный моль жалбырагынан ичине кирип алып эле, ичин жеп, анан бир маалда эле кийин мөмөсүнө кирет. Мөмөсүнө эмне кылып, азыр акыркы учурда жакшы помидорду ала албай калдык, Ал маселенин баардыгы ушу томаттын молу. Көчөттү алганда дагы этиаттагыла, анан жанагындай эмени бир жерде жыл сайын эле ошол томат эгебеш керек эмес. Себооборот деп коет да, которуштуу районундагы сакташыбыз керек. Анан жанагы жанындагы күнөсканаларды көбүрөөк контролдошубузга туура келип атат биз. Мен былтыр бир Кыдыр Кара Суу районунун күнөсканаларынын баардыгында томаттын молу бар да. Биринчи ачак ошол болуп атат. Анан ошолдон чыгып ушундай болот. Алар химикатты колдонбойбуз, башкаларды, бирок биологиялык жолдор да бар да. Теплицада көбүрөөк биологиялык жолдор көбүрөөк колдонсо, ошол нерсе болбойт. Алар убагында сатып алып атат да, бирок ачактын баардыгын келтирип кийинки ачык грунттагы талаага кетип атат да. Ошон үчүн ошол жагын эске алыңыздар. Биз ошол жагынан көзөмөл кылып, эгер кокустан чыгып калса, автоматически теплицада жабабыз. Талаадай уничтожение кылганга туура келет да. Ошондой чыга турган болот. Ошодон этият болмосо. Мен ошол информациям ушундай. Телефондорун айтып. Мен телефонумду жазып коюңуздар. 0770 11 64 33. Атым Дорон. Бул Петропавловск 0770 11 64 33. Şu жана көчөт алып атканда сертификаты жок болгон болсо, ушу телефонго чыгып туруп, Дорон мен мына жерден мындай көчөт алып атат элем. Немесин көрсөтпөй атат, эмне кылайын десеңер, бул маселени чечет. Айтып аткойсуз, ошол неме боюнча жооп беребиз. Туура? 770 11 64 33. 33. Рахмат, көрөмөй. Урматтуу жолдоштор, былтыр Кара Суу районунда апрель айында мына Кара Суудагы базарда мечиттин тушунда айыл чарбасын колдоо борбору деген ачылган. Ал борбор ушул минералдык жер семирткич, дары-дармек, кыскасы айыл чарбасына керектүү бүт кызматтарды көрсөтүп келет. Ошонун ичинен эң негизгиси жанагы агродрон деп жанагындай ийгитте учуп 2-3 метрде чачат дарыны. Мен сөздү өзүнө берейин. Рахматуллай Мурат экен мына. Өзү агроном 41 жылдан бери агрономдук кылып келет мына. 33. Endi былтыр апрелдин 2-синде ачылган. Мына Кубанч айтты. Бизде уже мыналарда эми аграрлык лаборатория бар. Эми бизге жакын бизге буларга бирдей эле оценкасы апрелден методика бирдей. Анан кийин бул жерде жаңылык ушу былтыр 3 дрон келди.
ортосуна бир орналаштырып. 10 litre su менен 1 гектарда 20-15 минутта чачат. Анан кийин 20 литрлик үйгө келген. Азыр жерде немен таркатам визитканы 200 литрлиги бар. Дельта план бар. Россиядан алып келди. Азыр чүйдө турат, чүйдө иштеп атат. Кийин иштейм десе, бизге жакын болсо, 1 ай окутабыз. Мына жаш балдар бирөөнү башкарат, 10 миң сом стипендиясы айына. Бизде азыр бир эле пилот бар. Калгандары Бишкектен келип атат. Ошон үчүн ушул жерде Кара Сууга шаарга жакын окуй тургандар болсо барсын. 18ден жогору болот жашы. Мына азыр көрсөт, мына жерде бардык нерсе чачып көрсөткөнбүз. Бул төр основной пахтада иштеди. Вообще 465 гектарга иштеди бийил. Ушундан 50 гектар Баткенде, Өзгөндө 30 гектар, калганы Карасынын өзүндө иштеди. Бизде чигирткеге иштеттик, маанемеде Аксыда эффекттерди. Эми муну бир жер бар, көп высоковольтный линияларда антенна жакын жерде иштебейт. Аэропортто 1 километр жерде иштебейт. Тете связь жок болуп коет. Эми связь жок болуп түшүп кетсе, бирөөсү 15 миң доллар турат. Бир айда окуп, сертификат берет, иштей берет. Анан кийин 200 литрлиги келди ал Бишкекте. Булар акырында бардыгы бар Бишкекте али кант кызылчаны, мәкәне, симичкени дискация кылды. Бу жерде дефиляцияда бир 70 гектар чачып берди. Пахтага. Бу жерге азыраак болуп калды, Кызылкыштакы основной жоошто иштеди, Саркулот, анан ошо Сарай, Кашкар Кышлак, Акташ. Ошо азыр бу жерде визитке таркатам, анан ондон тышкары удобрениялер, азыр жаңы удобрение келди, НПК деген. Азот, фосфор, калий комплексин баардыгы 16%. Мына лабораторияга алып келип текшертти, туппа туура чыкты содержание. Карбамид, афу бар, суперфосфат бар, только калий жок. Калийди дагы айтып атабыз, эми азмат алып келип калышы мүмкүн. Азыр бу жерде мен мына бала иштеген жерде 4 жыл иштегем лабораторияда. Burada en çok laboratuvar Türk boyunca. Bize daha azot ve fosfor çaçatarız, kali çaçmaytasınlar. Kali çaçsanlar, kali kalk bizden pravatlik. Kali çaçmasanlar vergilerler sinbek. Özünün satneşe nesi var? Bunu bilir. Her bir rayonda özünün satneşe, topraktan satsanlar. Bayağı den ayttiğinde toprakta, bunda tırnakça yerde 120 bin mikroorganizm olur. Şunun jarını kislorod